Токтогул районунун Кара Жыгач айылында бүгүнкү күндө 400 гектардан ашуун бош жаткан кум баскан талаа өздөштүрүлүп, жашыл эгин эгилген айдоо аянтына айланып отурат. Бул ушул былтыркы жылда түзүлгөн айыл чарба кооперативинин демилгеси менен ишке ашууда. Учурда бул жерде ферус, башкача айтканда уулжан деген өсүмдүк, ошондой эле ушул тапта беделер айдалып, жердин бетине көгөрүп чыгып калган учуру. Былтыркы жылда Токтогул районунун Кара Жыгач айылынын тургундары биригип бир айыл чарба кооперативин түзүшкөн. Алар союз кезинде үлүш жер катары иштетилип, бирок кийинчерээк суу каптап, көлдүн астында калган жерлерди өздөштүрүү аракеттерин көрүп башташкан. Ошол учурдагы каналды калыбына келтирип, узундугу 13 километр жерди техника менен казып бүтүштү. Бул күнү каналдын ачылышы орун алып, жергиликтүүлөр үчүн атайын иш-чара уюштурулду. Мынакей жаз келди, жарыш башталды дегендей жакшы иш-чара болуп атат. Калыбына келтирилген канал Камбар-Ата 2 кесинин жанынан башталат. Нарын дарыясынан сууну алып келүүгө ыңгайлашкан. Учурда бул жайда жерлер айдалып, эгиндер эгилип калды. Казып баштап буйрса суубуз чыгып калды. Былтыр баштаган элек суубуз келип, ошого кубанычтуу болуп, бүгүн мына буйрса ушул күнгө чейин азыр бир 300 гектардай бедет эгилип калды. Бир 50 гектардай арпа эгилди. Бир 12 гектар ферула эгилди. Азыр буйрса мына азыр арбуздарды эгип атабыз. Бүгүнкү күндө мына азыр жумушчулар иштеп атат ушул убакта. Азыр дагы ушу бир жүгөрүлөрүбүз калды, бир дагы алдыда ушу бир 100 гектардай жүгөрү айдайбыз деп турабыз. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Азыр ушу тапта ошо беделерибиз чыгып калды, мына арпаларыбыз чыгып калды, ферулаларыбыз чыгып калды. Суубуз да Кудай буйрса быйыл кенен болуп берет деп үмүт кылып атабыз. Кудай кааласа жакшы чыкты суубуз дагы, биз ойлогондон да жакшы чыгып берди суубуз. Эми мындан аркы аракет кылыш өзүбүздөн болуп турат. Кудай кааласа дагы мындан да жакшы кылабыз деп үмүттөнүп турабыз. Бул аймакта 15 жылдан бери көлдө суу топтолгон эмес. Андыктан бир кезде суу астында жаткан бош тала кумга айланып, чаңы чыгып эле жаткан. Эми бул демилге ишке ашып, сугарма жерлер пайда болду. Бир жылдын ичинде биз айыл чарбада жакшы иштерди кылып атабыз деп атабыз. Себеби дегенде ушу айылыбызга көл баскан жерлерге суу чыгарып, элдин колдоосу менен бир 200дөй гектар элдики, өзүбүздүкү да бир 200 гектар, бир 400 гектар жер быйыл иштетилип атат. Нарын дарыясынан суу чыгарып, буйрса бүгүн ошону ачылышын кылып атабыз. Андан сырткары жер кодексине 2025-жылдын 1-июлунда жаңы жер кодекси кабыл алынып ишке кирген. Ошонун негизинде суу фондунун жерлерин 10 жылга чейин иштөө мүмкүнчүлүгү бар экен. Именно ошо айыл чарба муктаждыгын камсыз кылуу боюнчачы биздин ошо айдап аткан жерлерибиз айыл чарба муктаждыгын Токтогул районунун деги эле түштүк регионунун тоют менен камсыз кылабыз деген жакшы ой максаттарыбыз бар. Андан башка Нарын дарыясынан суу келип аткандан кийин балык чарбасын дагы өздөштүрөбүз деген жакшы ой максатыбыз бар. Каналды казып, жашыл талаага айландыруу үчүн жергиликтүү тургундар атайын уруксаат алуу үчүн тиешелүү жактарга дагы кайрылышкан. Жергиликтүү бийлик бул жаатта колдон келген жардамдарын көрсөтүшкөн. Эми бул аймакка жаңылык катары суунун жээгине шал айдап, күрү чегүүнү максаттап жатышат. Уставтарын түзүшкөнгө жардам бердик, документациясын түзгөнгө нотариальный заверенный документтер бар, ошолорго жардам бердик. Анан ошо башында ушундай максат коюшкан. Бул эми ол 13 километр канал. Баягы союз мезгилинде көл басканга чейин Бөкөнбай канал болгон экен да. Жалпы 13 километр. Бул тиги жанагы туз, Шамшыкал туздун маңдайына чейин барат да. Анан ушу кыска аралык болгону 1 жыл убакыт өттү. 1 жылдын ичинде ушу 13 километрди реабилитациялап, бул жанагы кумга басылып калган билесиздер. Ошону кайрадан тазалап чыгып, кайрадан өзүнүн нугуна келтирип, перепадты алып келип суунун нугун өзүнүн кондициясына жеткиришти да. Жалпы бюджети бир 15 миллион сомдой акча сарпташты. Мамлекеттен бүгүнкү күнгө чейин бир сом алышкан жок. Ошо кооперативдин балдары, ошо 8 бала болчу. Ушул айылдын балдары, Кара Жыгач айылынын тургундары
ошолор өзүнүн салымдарын кошушуп 15 миллион сомдун ичинде бир экскаватор алышты. Анан ушу күнү түнү иштешти да. Февраль, мына былтыр февраль деп атпаймынбы? Быйыл Кудай буйрса мына жазгы тала жумуштарына карата вегетациялык мөөнөт башталганга чейин уже сууну берип калышты да. Биз эми Токтогул районбуз. Анан могул жерде маңдайда турган бир 15 гектардай жер бар. Ушуну күрүч эгип көрөлүк деп атышат балдарчы. Базар коргон туугандар менен сүйлөштүк, күрүч эккен балдар мененчи. Аларды алып келип көргөздүк. Жердин рельефин, суунун барышын, климатты, температураны көрүп кетишти. Болот деп атышат да, Кудай буйрса. Бул эми биздин Токтогул үчүн жаңылык. Биз эми күрүч эгип көргөн эмеспиз. Себеби горный местность, тоолуу районбуз. Анан күрүчкө токтодук. Күрүчтүн быйыл бир 5 сортун эгип көрөлү деп атабыз, 10 гектар жерге. Эгер Кудай буйруп болуп бере турган болсо, анда аянтын көбөйткөнгө эмдиги жылкыга план бар да. Анан эми айтып кое турган нерсе, ошол 500 гектар деген жер оңой нерсе эмес. Ошо быйылкыга өздөштүрүлө турган жер. А так бул канал учка чейин кетти. Эмдиги жылкыга дагы расширение болот. Бир 1000 гектарга чейин жерди өздөштүрсөк болот да. Каражыгач айылында жамгыр көп жааган кезде сел ташкыны көп катталат. Андыктан жаңыдан калыбына келтирилип бүткөн каналдардын 3 жеринде сел кооптулугун жоюу үчүн 3 көпүрө дагы салынган. Биз качандан бери ошол союз бузулгандан бери кыйналып, кысталып ушул мигрант болуп талаада жүрдүк, башка жактарда жүрдүк. Анан кандай болсо дагы баягы талаада жүрсөң дагы өзүңдүн баягы туулган жериң топурак алттым дегендей өзүңдүн жериңди сагынат кезиң. Анан ушул кандай бир өзүбүздүн жерибизге бир салым коссок, кандай кылып өнүктүрсөк деп ушу балдар менен чогулуп келип анан кийин ушул чечимге келдик. Биз эми буйруса ойлонуп атабыз, ушул бааларды чүйдүн баасындагыдай кылып эле ушул жака койсок, чүйдөн барып алып келбей ушул жактан эле ошонун баасына койсок элге жеңилдик болобу деп. Анан баягы сууну казып баш этегинен чыгаргандан кийин бул жерде бизде тоолуу аймак болгондон кийин жамгыр жаса сел жүрөт, кыян жүрөт. Биздин ушул айылыбыздын эки жагынан кеткен эки чоң кокту бар. Ушул эки чоң коктудан жамгыр жааганда сел көп жүрөт. Ошол себептен бул жерде биз көпүрөлөрдү койдук эки жерге. Анан бул багы чоң дарыянын агымы бар, суу өйдө болуп кетет, ылдый болуп кетет. Ошол кезде биздин каналыбызды суу жеп кетпесин деп 3 жерге ошол ашыкча сууну чыгарууга койдук. Баймурас айыл чарба кооперативине айылдын активдүү 8 жараны мүчө болгон. Алар эми ушул жылдын күз айларында көчөттөрдү отургузуп бак тиге башташат. Өзүбүз тажрыйбабыз кылып көргөнбүз, арбузду коон айдап, андан кийин быйыл эми ошону өздөштүрүп көбөйтүп, мына биз суубуз келип калды. Эми быйыл мындан да көбүрөөк түшүм алганга, могу элдин эмесин колдоосу менен мындан да көбүрөөк эмелерге жетишкендиктерге аракет кылабыз. Азыр болсо эми мына дыйкандар иштеп атат. Алды мына суу жетип калып сугарып атышат бүт баары. Дагы былтыр коондарыбыз жакшы болгон. Быйыл андан да жакшы болорун ушу Кудайдан ушу элибиз бар экен, элибизден айланып деле кетсек болот. Ушу элибиздин эмеси менен күч кубаты менен ушу каражат эмеге келип атабыз. Каналыбыз келип калып, эми бул эле канал эмес, эми биздин айылдын үстүнөн дагы таза сууга кийлигиши эметели деп атабыз. Ушуга биздин өкмөттөн кичине документация жагынан, тияк биягынан жардам беришсе, биз да бул жака мына будущее көрөбүз. Жана биздин өзүбүздүн балдар айтып кеткендей эле баардык Кудай таалам Алладан кен мына ушулга жетиштик. Андан дагы кум чайпалган аймагына дарбыз коон өстүрүүнү колго алышты. Ушул тапта дыйкандар жаңы өздөштүрүлгөн жайда дыйканчылык кылуу менен алек болуп жатышат. Мамлекеттен колдоо албай эле демөөрчүлөр биригип, Каражыгач эли үчүн жакшы ишти башташты. Эми жергиликтүү тургундар дагы колдоо көрсөтүүдө.